Бүгүнкү видеода мен силерге дал ушул топ 3 кызыктуу жана пайдалуу болгон триками жөнүндө айтып беремин. Эгер бул сизге кызыктуу болсо, анда видеону начар көрүңүз, каналга катталыңыз, лайк басыңыз, биз баштадык. Салам YouTube, ассаламу алейкум достор, силер мен Байырбек, канал Different Video KG. Бүгүнкү топ 3 триками силерге албетте пайда берет деген ойдомун. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз, лайк басыңыз. Биз бул силерге түшүндүрүп берүү үчүн экранды жагабыз. Опа, экранды жанды достор. Дал ошол экранда турган топ 3 силерге сунушталчу трикамилер болуп эсептелет. Анда эмесе оң жактан баштайлы. Биринчи триками цифровое благополучие деп аталат. Киребиз. Бул трикамени силерге пайдалуу жагы достор. Бул триками аркылуу биз убактыбызды турап пайдалансак болот. Мисалы мына, мен убактым кандай пайдаланып жатам. Мисалы мен эң көп убактымды киномастерге кетирмин. Андан кийин YouTube'га кетирмин, камера, AliExpress, Instagram, галерея, другие. Мына достор, ушинтип кайсыл трикамиге канча убакыт кеткениңизди бүт айтып турат. Бул жерде мен бүгүн 3 саат 5 минутта колдонуп турмун. Эгер буну тагыраак билүүнү кааласам, мен панель инструментов деген киребиз. Мына достор, так бул жерде киномастерге 44 минутта, YouTube'га 41 минутта, камера 24 минутта, AliExpress 21 минутта бүт баары толук так көрсөтүлгөн достор. Эгерде бул жакта бүгүн вторник болгондо, экинчи күн болгондо панельди бүт баары толук көрсөтөт достор. Мейте катары мен мына вторник, среда, четверг бүт баары толук көрсөтүлөт. Ал эми буну отдых убактына коюп койсом болот, калаган убакыт коюп койсом болот бул жактан. Ошондой эле заблокировка, мен телефонду бүгүн канча жолу өчүрүп жактым, канча жолу култаганды ачтым. Заблокировок 15 жолу. Ал эми уведомление 101 жолу келиптир. 101 уведомление келиптир достор. Бул аябай жакшы, убактыбызга ушуга карап тура пайдалансак болот. Анда эмесе экинчи трикамиге өтөбүз. Экинчи трикамени dual camera front back camera камда. Ошол жакта аталат. Киребиз мына. Киргенде бул жакта камера. Басабыз камераны. Рұқсат беребиз. Камера. Мына клик тосы. Бул триками аркылуу биз телефону алды жана арка камерасын бир дегенде колдоно алабыз. Мисалы мен телефонду кичине көтөрөйүн. Мына өйдө турган арка камера сүрөткө алабыз. Ал эми алкы камера жанап калат достор. Астынан алдыгы камера менен сүрөткө алабыз. Мына эки сүрөт пайда болду. Өзү сохранить болуп калат достор. Бул аябай жакшы. Кимгедир жагат, кимгедир жакпайт. Ал эми үчүнчү трикамиге өтөбүз. Аталышы Microsoft Free деп аталат. Киребиз. Киргенден кийин enable disable деген жаап коебуз биринчиден. Жакандан кийин өйдөн жүрөбүз. Приложение Microsoft Free выполнить деген басабыз. Баскандан кийин другие разрешения дегенди басабыз. Андан кийин кызыл тургандарга бүт баарына рұқсат беребиз. Разрешить. Рұқсат бергенден кийин дашный значок чыгып калат биздин экраныбызда. Андан кийин ардак айтабыз. Андан кийин create gastros деген киребиз. Андан кийин add gastros деген киребиз. Set application деген киребиз. Мына кирди достор. Киргенден кийин биз бул жерден каалагандай триками тандайбыз. Мисалы мен калькулятор тандайын. Ушинтип ыйлап коюн. Ушуга тартып коюш керек бул жерге. Тарттык. Дагы бирөө тандайын силерге көрсөтүү үчүн. Бул жерден добавить загрузканы тандайды. Ушундай ушуга тарттык. Save деп басып коебуз. Андан кийин сыртка чыгып кетебиз. Дагы ушул жана значокты басабыз.
тиркемеден жана таркан сүрөттөрдүн кайсы тиркемеге киргизгесе ошону сүрөтүн тартабыз. Мисалы мен жана загрузка сүрөт тартам. Достор, мына загрузкага кирди. Дал ушул жерде туруп эле башка тиркемеге өтүү үчүн кайрашына басабыз. Андан кийин башка сүрөт чыккан калькулятор сүрөт чейди. Мына калькуляторга кирди достор, иштейт. Бул силерге жаккан болсо анда лайк басыңыздар, каналга катталыңыздар достор. Биз болсо сиздерге кошутабыз. Тиркемелер дал ушулар болчу. Эгер бул силерге жаккан болсо лайк басың, каналга катталыңыз. Дагы көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.